Эки кыз подружкам бар болчу. Анан ал экөө мени алдап башка эмеге алып барды, городкачы. Анан ушундай уруп эме кылды. Анан 20 000 сомго мени сатты. Мектеп окуучусу Айнура мындан бир нече ай мурда зордукталды. Аны өзүнүн улуу тааныш дос кыздары батирге алып барып, эркек кишиге салып беришкен. Бул үчүн алар акча да алышкан. Милицияга арыз жазылганына карабастан, кылмыш жасагандар дали эркиндикте. Саламатсызбы? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Бүгүн биз сиздерге Айнуранын аянычтуу тагдырын баяндап беребиз. Эки кыз подружкам бар болчу. Анан ал экөө мени алдап башка эмеге алып барды, городкачы. Анан ушундай уруп эме кылды. Анан 20 000 сомго мени сатты. Анан кийин коркутуп башташты меничи. Бир кишини чакырышты, ошону 20 000 сомго сатышты. А сен ал кишиге мындай айтканга аракет кылдың го, мен жашым жете элек, сиз зомбулук кылып атасыз деп. Ал уккан жок. Ал эми иштиге деген жок. Окуя болгондон кийин анан үйүңө келип кимге айтып бердиң? Ичимге айткан жокмун. Анан тайнем билди. Ал сен жүрүм-турумдан, абалыңдан билип алдыбы? Ооба. Анан кандай аракет кылдың андан кийин? Анан тайнем милицияга берди ал эки кыздычы. Анан допрос кылды, айтып бердим бүт. Андан азыр аларга кандайдыр жаза колдонулду? Жок. Милиция эмне деп койду? Макул эми кечирим сурагыла бириңерден деп койду. Ошо менен жабылды дело. А берки ошол сенин досторум деп атпайсыңбы? Сен алар менен кантип таанышып калдың эле, эки кыз менен? Мен качеляда отурган болчумун. Анан ал эки кыз өздөрү келип таанышып атты мененчи. Жаштарын где-то 16-17 дешти. На самом деле 25-20 экен аларчы. Анан ошентип тааныштык. Анан башта бир жака барып келебиз деди. Макул дедим. Башка городко алып барышты мени. Мен ойноп келебиз, уж кафелерге барабыз деп мындай ойлогом, андай эмес экен. Алар баягы сурак учурунда, сурак маалында сенден кечирим сурап, мындай өкүнүштүбү? Жок, мындай кечирилөө деп коюшту, анан кетип калышты. Актанышты, биз эмес, биз тааныбайбыз муну депчи. Мен бетине ой берип аттым. Ошонун бетине ой беретсем да, все равно актанып атышты. Окуя тууралуу айтып берүү Айнурага оңой болгон жок. Өспүрүм кыз өзүнө келиши үчүн эми жылдар талап кылынат. Анткени бул окуя анын жашоосун түп тамырынан бери өзгөрттү. Милиция менин эле телефонду текшерип атышты. Тиги кыздардын текшерген жок да. Тиги кыздардын текшергени табат болчу. Ал кыздар болсо биз ал кишини тааныбайбыз, бул кызды да тааныбайбыз деп биринчи жолу көрүп атабыз деп атпайбы? Негизинен силер чогуу жүргөнүңөрдү ошол жашаган жериңерде деле кошуналар башкалар деле көргөн да ал кыз менен. Кыздар менен чогуу жүргөнүңдү, сүйлөшүп жүргөнүңдү. Сен телефонуңдагы жазышуу, чалышууларды далилдеген да, аларды тааныганыңды. Бирок милиция анда деле эме кылган жок. Где-то 2 ай барбадым мен школгочу. Өткөздөрдүн 4-четверг тоождучу. Анан кийин мындай бир нерсе уруш эме болсо, мен сразу ооруп калдым да. Мындай колдор титиреп эме ооруп калам менчи. Сени бирөө жагың урушсабы? Ооба, мындай агрессивный болуп калам менчи. Ошентип эме жүрдүм, анан кийин өзүмө келдим. Тиги окуяны тиги кыздар көрсөм эле анан кийин ошо кишини ойлоп кете берем мен окуялардычы. Ичиңде бир өкүнүч турат, жазасын алган жок деген. Ал кыздар дагы деле сен жашаган жерде жашайбы? Ооба. Сени азыр көргөндө кандай реакция кылышат?
мындай жалапсың, андай мондайды өтүп кетишет, сен саткан көтсүң депчи айтпашың керек болчу мен сара деп. Башка дагы зомбулукка алган кыздар биздин азыр интервьюну көрүп атса, аларга эмне деп айтат элең? Досторуңарга да айтат, мындай доверие бербегиле анча. Может, алар силерди тиги сатат, может, башка эме кылат. Вот. И өзүңөрдү сактап жүргүлө. Өспүрүм кызды бала чагынан чоң энеси тарбиялап келген. Небересинин зордукталганын билгенден кийин ал милицияга арыз жазганга шашкан. Анткени акыйкаттык орнойт деп үмүттөнгөн. Бирок тергөөчүлөр кызды улам-улам суракка ала берип, кыйнап коюшту дейт. Мен ошол күнү бир күн келбей калды да. Келбей калды. Кеч күттүм, түнү менен күттүм, келбей калды эч. Түнү мен уктаган жокмун. Эч кеткен эмес да, мынтип кеткен эмес. Ушу келбей калган эмес. Дайыма жанымда болгон, үйдө болгон. Ошондо анан эртеси анан кийин милицияга бердим. Берип барып милицияга бердим. Ошондой кызым жок, келбей калды деп. Ошол. Сизге небереңиз зомбулук көргөнүн айтып берди да? Айтты, ошол ушу эки аял, чоң аялдар алдап, ошондо алып барып, напитканы ичирип, ошонун эсин оодуруп, ошентип сатышыптыр башка бирөөлөргө. 13 жашар кичке жаш кызым эле, ал школдо окуйт өзү. Ошондой. Ал милицияга сиздер арыз жазгандан кийин аны зордуктоо деп каттадыбы милиция? Каттады, аябай сурады. Ал тетигилер тапты, аларды сурады, аябай сурашты. Бизди да аябай көп сурады. Жыйынтык чыктыбы? Жок, бизди өтө көп сурай берди, биз деле сурай берди, аларды кое берген качан эле. Акыры 3,5 ай сурады, сурак. 3,5 айга чейин биз сурак бердик. Тетигилер бербей эле биз бердик суракты. Анан акырында дагы келди. Сурайбыз, сурак деп үйгө. Следователь, мен айттым, болду, кызымды бербейм башка. Кызым ооруп атат дедим, уже жарым жан болуп калды, ден соолугу кетти мунун. Жапкыла дедим, жапты. Ыйлак болуп калды, тарынчак, ыйлак, аябай ден соолугу кетип, ал ооруп, жумуш аткара албай калды. Инвалид балам бар, өзүм пенсиядамын. Өтө оор болуп калды азыр бизге, жашаш деле кыйын болуп калды. Мен айтарым башка эжелер, сиңдилер, ушу кыздары чоңойгондо 13, 12 жашта, 14 жашта этият болушсын, бизге окшоп, билбей калбасын. Биз билбей калдык. Анан ошол небереңизди калыбына келтирүүдө сиздерге кимдер жардам берди? Кимдер жардам берип атат? Бизге Оазис деген Бишкекте компания аябай жакшы жардам берди. Тынбай кабар алышат, көрүш чакырышат, кийим беришет. Анан дагы акчалай жардам беришет, кийим беришти. Көлгө алып барышты, ойнотуп, лагерге алып барып келишти. Ошондон кийин кичине кызым жакшы болуп калды. Көңүл ачылып, мурдагыдай тынбай эле ыйлай берет эле, өзүнчө эле өксүп ыйлай берет эле. Андан кийин какой-то бир настроениясы көтөрүлүп, жакшы болуп калды. Кызым окууга бара албай калды эле. Окууга киргизишти, заочный жардам беришип. Кайрадан восстановить этишти окуусун. Мурдагыдай ден соолук болуп, бутуна туруш үчүн ооруп калды. Дары-дармек керек буга. Каны аз аябай. Ошонун ден соолугу туруш үчүн эми акчалай жардам керек да. Ошо кичине акчалай жардам болсо жакшы болот эле элден. Сексуалдык зомбулукка
кагылган өспүрүм кызга жана анын чоң энесине биринчилерден болуп жардам колун Оазис коомдук фондунун кызматкерлери сунган. Аталган фонд көп жылдан бери зомбулукка, сексуалдык кулчулукка кагылган жаш балдарга жана кыз келиндерге жардам берип келет. Аталган фонддун жетекчиси Мерим Осмоналиева медиа хабка Айнурага кандайча жардам беришкенин айтып берди. Да, вот к нам обратились, что есть такой кейс, и мы, конечно, отреагировали. Мы сразу поняли, что ребенок находится в депрессионном состоянии, и мы сразу предложили пройти через наши реабилитационные лагеря. Мы очень часто проводим для молодежи, для детей. Мы вывели ее на Иссык-Куль. Она получила поддержку через менторов, нашла себе друзей, могла очень сильно раскрыться. И сейчас мы вместе думаем, да, что через наш фонд мы хотим поддержать ее изучение языков, отслеживаем, как она сейчас учится. Вот. И стараемся как-то гуманитарно тоже помогать, потому что мы понимаем, что бабушке очень тяжело. Зомбулукка кагылган кыздарды менен көп эле иштешип келесиздер, анан негизи алар өздөрүнө келиш үчүн, жакшы сезиш үчүн канча убакыт аларды колдоо керек? Ну, вот общемировая практика, что вообще жертва насилия приходит в себя где-то на протяжении... Ну, эта травма остается на всю жизнь, да? Но человек приходит в себя, наверное, это занимает 2 года при хорошей поддержке, да? Если у девочки, пострадавшей жертвы насилия, нету поддержки, то как бы это усугубляется, эта проблема, эта травма усугубляется. Если она дальше подвергается насилию, это тоже создает очень много проблем. Поэтому очень важно всем жертвам насилия оказывать разностороннюю поддержку. Жабырлануучуга анын баягы зордтаган адам же зомбулук көрсөткөн адам жазага тартылган канчалык маанилүү ал? Мы считаем, что все преступники должны быть наказаны для того, чтобы у нас, у жертв, у пострадавших как-то было внутреннее чувство справедливости, да? Что наши другие дети могут быть в безопасности. Девушки взрослые вербуют девочек, потом над ними еще кто-то стоит, да? То есть мы видим, да, что там уже взрослые мужчины замешаны, да, то они могут дальше это творить, да, и оставаться безнаказанным. Оказывается, можно вот так уделаться, можно отделаться там деньгами, отделаться там связями, да, особенно в нашей стране. И они чувствуют безнаказанность, и это основная причина роста насилия среди несовершеннолетних и в целом сексуальной эксплуатации в Кыргызстане. Зомбулукка негизинен социалдык жактан аз камсыз болгон, толук эмес үй-бүлөдө чоңоюп жаткан же ата-энеси миграцияда жүргөн балдар көп кабылат. Кылмышкерлер кылмыш жасоодо мына ушул факторлорду эске алышат. В Кыргызстане, в мире, каждый 3-й ребенок, он является жертвой насилия. Но при этом очень многие дети не рассказывают, что они являются жертвами насилия, потому что стесняются. Второй момент, потому что боятся. Потому что очень часто насильники их пугают, шантажируют, могут выслеживать, да, после школы, после работы. Даже бывшие мужья могут насиловать своих жен. Да? Очень важно не молчать, говорить об этом, что если мы будем больше об этом говорить, тем самым мы нормализуем тот факт, что терпеть насилие — это ненормально. Да, то есть нам очень важно призывать детей, девочек, особенно, что они очень уязвимы, чтобы они не стеснялись, говорили, что они подвергаются насилию. Үй шартында бала зомбулукка кабылып жүргөнүн ата-энелер кантип байкаса болот? Есть какие-то признаки, когда ребенок себя ведет очень необычно, да, то есть раньше он был таким, а сегодня он стал резко таким. В первую очередь ребенок начинает либо проявлять агрессию, либо он становится очень сильно подавленным, да, то есть сразу видно, что ребенок очень сильно
там, в депрессии находится, ни с кем не разговаривает. Второй момент, ребенок начинает чего-то бояться. Да? Снится, есть случаи, когда, вот, например, родители говорили, что моей дочке снились ночные кошмары. Да? То есть ночью она как будто от кого-то убегает, это тоже признак насилия. Третий признак — это постоянное волнение, да, то есть при появлении взрослых мужчин. И дети боятся рассказывать, поэтому очень важно родителям объяснять, что есть хорошие секреты, что есть плохие секреты, да, что можно, о чем можно молчать, о чем можно не молчать. Поэтому это очень важно, чтобы дети знали. И очень важно детям учить о телесном, как бы телесной безопасности, что трогать за какие-то части тела, ну, как бы ненормально, да. Кыргызстанда жыл сайын жүздөгөн жаш бала жана өспүрүм зордук зомбулукка кабылат. Тилекке каршы зомбулук фактылары жыл сайын өсүп жатат. Адистердин баамында буга козголгон кылмыш иштеринин аягына чыкпай, иштер сотко жетпей жатканы себеп. Сиз медиа капты көрдүңүз. Сиздер менен Эльвира Султанмурат кызы болду.